Каныбеков Элеман, Нарын областына караштуу Жумгал районунун Миңкуш деген шаарчасынан болом. Кичинекей кезимден баштап ошол комузга аябай кызыгып, кийин номер 1 музыкалык орто мектепте алгач ошо комуздун жаңы күүлөрү менен таанышып, ошол жакта комузду эң биринчи үйрөнгөм да, Алымкулова Асмат Жайлоевна деген эжекеден. Кийин 2007-жылдан баштап Мукаш Абдраев атындагы Атайын адистештирилген орто мектеп интернаты бар. Ошол жакта профессионалдуу билим алдым. Мектепти дагы ошол жактан бүтүрүп, кызыл диплом менен бүттүм. Ошол музыкага аябай кызыгуум күч болгондуктан ошол окуу дагы мага аябай кызык болду да. Андан кийин Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваторияда жогорку билим алып, учурда ошол комуз менен маданият тармагында, тагыраак айтканда ошол филармонияда Камбаркан атында, Чалгай Сабаев атындагы Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамблинде эмгектенем. Эң алгачкы себептердин бири ошол үйдө комуз болгону дагы жакшы экен да. Биздин үйдө ар дайым ошол дубалдан комуз илинип турар эле, таятам чертчи, тайкелерим чертчи, өзүм атам, апам бардыгы профессионалдуу музыканттар болбосо дагы өтө ошол музыкалык, кандай десем, музыканы аябай жакшы сезишет да, бардыгы тең. Ким кандай ойноп атат, жакшы аткарып атабы, жакшы аткарбай атабы, баарын баамдап билип турган музыканы аябай жакшы түшүнүшөт да. Анан кийин ошол ар дайым үйдө комуз чертилип тургандыктан, таятам чертип атканда биз ошол комуздун барып жанына угуп отуруп, менден кийин да инилерим бар эле, ошол инилерим менен отуруп угукчубуз да. Анан кийин чертип атканда ошол комуздун башын чиштеп талашчубуз инилерим менен, мен чиштейм деп. Анан ошентип кызыгуу ошондон калыптанды окшойт. Тайкемдин черткени көп эсимде. Бир тайкем ошол башкача чертчи да. Үйдөгүлөрдөн мисалы үчүн таятам өзү бир билип черткен күүлөрү бар эле. Ошол Токтогулдун 9 кайрыгын өзү баягы слух менен чертип, анан апамдын өзүнүн черткен бир обондору бар эле. Анан ошол тайкемдин башкача бир черткен күүлөрү бар болчу да, музыкалык тил менен айтканда фаршлак мелизмдерди колдонуп, көркөмдөп сонун кылып чертчи. Ошолордун баары тең мага таасир берген да. Анан кийин апам мага бир кассета сатып берди. Ичинде күүлөрдүн жыйнагы экен. Ал кассетаны алгандан тартып мен ошол кассета экөөбүз аябай дос болдук да. Магнитофон экөөбүз дагы аябай дос болдук. Ошол магнитофонго коюп алып, эртеден кечке жанагы күүлөрдүн баарын угам. Кайсы күүдөн кийин кайсы кетет эле жаттап да калгам да. Ошентип айрым күүлөрүн арасынан жаккандарын өзүм слухка салып дагы мындай чертип жүргөн учурларым болду да. Анан кийин ошонун баары эле бирине бири себеп болуп отуруп, ошол комуздун дүйнөсүнө ушинтип аралашып калдым да. Мукаш Абдраев мектебинде бир эле комузчулар окубайт да. Ал жакта деген ар түрлүү аспаптардын кесипкөйлөр окуйт да. Мисалга айтсак, ошол скрипкада ойнойт. Менин эле классташтарым, бир 20дан ашык классташтарым ар кимиси ар кандай аспаптарда ойнойт. Бирөө скрипкада ойнойт, бирөө мен комузда ойносом, бирөө мисалы үчүн урма аспаптарда ойнойт, үйлөм аспаптарда ойнойт дегендей. Анан кечинде жатаканада жатып окуйбуз да. Анан кечинде балдардын баары сабактан чогулуп келип, ар ким өзүнүн инструменттерин алып келет, өздөрүнүн чыгармаларын ойноп берет. Анан кийин башка аспаптар менен да ошентип таанышабыз. Мектепте окуп жүргөн кезде ошо көп эле аспаптарга кызыктым да. Үйлөм аспаптарга кызыктым, классикалык тромбон, труба деген аспаптарга кызыгып, биздин өзүбүздүн улуттук үйлөм аспаптар чоорго дагы аябай кызыктым. Арасынан сиз айтып кеткен ошо ооз комуз жөнүндө айта кетейин. Ооз комузду үйүнү жагып, аябай үйрөнгүм келип, анан мектепте менден бир класс ылдый окуган скрипкада ойногон Мирлан деген жигит бар эле. Ошол жигит ооз комузду кылыякты абдан жакшы чертер эле да. Анан кийин анын көрүп
мага дагы үйрөт деп атып, бир жумада үйрөнгөм ошо оз комузду. Баягы өзүнүн ыкмаларын көрсөтүп берди да, кандай ойнойт, үндү добушту кантип чыгарат. Анан ошолордун баарын тең акырындан баягы кандай десем, күнүгө машыгып атып, ошо бир жумада бир чыгарманы мындай таза так черткенге жетиштим да. Ошондон кийин оз комуз менен оз комузду дагы бүгүнкү күнгө чейин калтырбай чертип жүрөм. Оз комуз дагы бул Кыргыздын бирден бир улуттук аспабы, дагы өсүш керек, өнүгүш керек дегендей. Андан тышкары чоордо ойнойм. Чогойно чоордун үнү абдан жагат. Сыбызгыда өзүм оркестровка дагы жазам. Ошол оркестровка жазып атканда ошол аспаптарды билгенде жеңилирээк да. Себеби дегенде кээде болуп калат, баягы аспаптын мүмкүнчүлүгүнөн ашыра дагы жазып салат да нотагачы. Анан кийин музыкантка бергенде музыкант карап алып, муну кантип ойнойм деп кыйналып калат да. Ошондой учурлар болбос үчүн ошол музыка жазып аткан адам дагы кайсыл аспаптарга жазып атса, ошол аспаптарды анча-мынча тааныш болуш керек да. Ойноп, диапазону кандай ыкмалары бар, кандай нерселерди сүрөттөп жазса болот деген сыяктуу нерселер аябай эле жакшы жардам берди. Ошолорду бекер үйрөнбөптүрмүн. Бүгүнкү күнгө чейин ошол аспаптарды колдонуп атам да. Бүгүнкү күндө ошол комузда өзүмдүн тилимди тапкым келет да. Эми баягы канчалык деңгээлде салыштыруу бул олуттуу болот билбейм, бирок мен ошол өзүмдүн бүгүнкү күндөгү максатым, кызыккан нерсем, издегеним ошол өзүңдүн адам ар бир өзүнүн тилин табыш керек да. Ошол комузда өзүмдүн оюмду айтсам дейм. Ошон кандай десем, комуз биринчиден эми кесибим болуп калды. Андан кийин бул кандай десем, баягы кыйналган учурларда же бир кандай десем, эми депрессия деп айтсак аша чаап кетет, бирок эми ошол сыяктуу абалдар болуп калганда комуз ойногондо кантип жеңилдеп калам. Негизи 80-90% кыргыз күүлөр репертуарымда. Ошол биздин залкар комузчу аталарыбыз ошол Карамолдодон баштап Ыбырай, Шекербек, Эшмамбет, ушундай залкар аталарыбыздын черткен күүлөрүн дагы биз бүгүнкү күндө чертип атабыз. Комузчу сөзсүз түрдө ошол бабаларыбыздын черткен күүлөрү менен таанышыш керек, сөзсүз түрдө чертиш керек аларды. Андан тышкары ошолор менен таанышып алгандан кийин комуз күүсү биринчи кандай, комуз күүсү эмне, кыргыз музыкасы деген эмне, ошону менен так таанышып алгандан кийин анан кийин башка жанрларга дагы өтсө туура деп ойлойм. Себеби дегенде баягы комуз менен биринчи таанышкандан кийин бул өзүңдүн улуттук музыкаң менен таанышат экенсиң. Башкалардан кандай айырмачылыктары бар, аны биз эмне үчүн сакташыбыз керек, ошол нерсенин баарын тең түшүнүп алгандан кийин андан тышкары башка дагы улуттардын музыкаларына баш багып кызыгып ойноп келатам да. Бул негизи мен ошол Абдыраев мектебинде окуган себеп болду окшойт. Ага чейин деле мындай күүлөрдү чертип жүрөбүз, чертип жүргөн кезде деле мындай ырларды чертип калчубыз, башкалар, бирок ушинтип чертсе болот экен деп деле ойлонуп мындай баш баккан эмеспиз да. Анан ошол мектепте окуп жүргөн кездерде күүдөн тышкары ар түрлүү музыкалар менен таанышасың. Мектепте окуп жүргөн Абдыраев мектебинде ошондой программасы жакшы да. Классика болобу, башка эмне деген жанрлар бар, түрлүү музыкалар бар. Ошолор менен таанышып, өзүңдүн эле классташ балдарың ар кандай музыкаларды ойноп келет. Аларды угасың, арасынан жагып калат кээ бир музыкалар. Анан анын аспабы менен ойной албайсың да. Анан комуз менен ойноп көрөсүң. Ошентип ойносо болот турбайбы деп акырындан кээ бир жаккан классикаларды терип, ар кандай музыкаларды ойноп атып, анан кийин элдин дагы колдоосу болуп кетти окшойт. Бүгүнкү күндө интернеттин заманы, бир нерсе баягы жакшы бир нерсе чыкса элдин назарына дароо эле бат эле тарап кетет да.
Анан кийин ошол интернетке чыгарып атып дагы элдин алкышы, ошо колдогону элдерге жагат экенин көрсөчү, анан кийин жакшы анда биз дагы ойнойбуз, ойной бердик да. Жаңы нерсе киргизүү, бул атайлап деле момундай жаңы нерсе киргизүү деген позиция болбош керек деп ойлойм. Өзү эле түшүндүрөт да, мисалы үчүн керекпи ошол нерсе. Мен бир учурда ошо комузга 4-кыл тагып көрдүм да. Эксперимент кылып, анткени ошо бир аз диапазону жетпей, классикаларды ойногом келди, анан кийин диапазону жетпегендиктен 4-кыл тагып көрдүм. Бирок ошонун кажети деле жок экен деп ойлоп калдым да кийин, себеби ал колдонулбайт. Мен мисалы 1-2 чыгарма чертишим мүмкүн, бирок 3 кыл комуз деген бул канча жылдан бери келатат. Ушул 3 кылга баардык нерсе калыптанды. Ойной турган аткаруучу жакшы болсо, бул 3 кыл менен деле келтирип ойносо болот экен да. Анан кийин комуздан тышкары деп сурап атсаңыз, комуздан тышкары биздин улуттук аспаптарга дагы көп жаңылануу керек деп ойлойм. Эми ким билет, комузга деле балким кийин бир укмуш акылман уста чыгып, бир жаңылык киргизип, чын эле бир жакшы эл музыканттар колдоно турган жаңылык киргизип, башкача болуп дагы өзгөрүшү мүмкүн да. Комуз деле бул азыркы кебетесине дароо эле пайда болуп калган жок. Бул дагы канча жылдап өзгөрүүлөр кирип отуруп, ушул деңгээлге жетти да. Анан эми бул деле токтоп калбаса керек, дагы уланат болуш керек. Биздин чок ойночоор деген сонун аспабыбыз бар. Ошол үнү дагы ошол кыргыздын үнү да. Анан кийин ошол аспапка дагы бир диапазонун кеңейтип, өзүм ошо чок ойночоордо ойнойм. Классикалык кандай десем, кларнеттин кандай системалары бар басканда диапазону кенен, ошол сыяктуу кылып иштеп чыгып, чок ойнонун үнүн эле калтырып, диапазонун дагы кеңейтип иштесе болот болуш керек деген кыялдарым бар да. Музыка дүйнөсүндө өсүп келаткан жаштарга эң негизгиси мен эмгектенүү деп кеңеш бермекмин. Канчалык көп эмгектенсе, ошончолук эрте жетет да. Бизде комузда школа деген нерсе, мектеп деген нерсе кичине аксап келет да. Неге муну айтып атам? Себеби дегенде башка аспапчыларды карасак, ошол эле классиктерди карасак, мисалы скрипка ойногондорду, фортепиано ойногондорду карасак, алардын нолдон баштап мастер болгонго чейинки жолдун түзүп коюшкан да. Башкача айтканда, алардын ошол жаңы баштаганда эмнени ойнош керек, кандай көнүгүүлөрдү ойнош керек, колдор ылдам чуркаш үчүн эмнелерди ойнош керек, ошол эле үндүн сапаттуулугун, мисалы бир эле тергенде кандай үн чыгат, ар кимдики ар кандай үн чыгат, ошол эле үн сапаттуу болуш үчүн кандай көнүгүүлөр жасалат, бүт бардык нерселери бар да. Үйлөм аспаптарды карайлык, скрипка ойногондор, фортепиано ойногондорду карайлык, бардыгыныкы бар. Комузда ошол нерсе жок. Комузда көнүгүүлөрдү ойносо болот экен, техниканы өстүрсө болот экен, ошол эле үндүн сапатын өстүрсө болот экен. Ошол нерселердин баарын өстүрүп алгандан кийин күү дагы башкача жаңырат да. Башкача чыгат, так чыгат, уккулуктуу чыгат дегендей. Жаштарга ошо кеңешим көп издениш керек, көп чертиш керек, кайсыл аспапта ойнобосун изденип, жөн эле черте бербестен ошол өзүнүн басып аткан жолун анализдеп чертип, байкап чертип, кандай өзгөрүш болуп атат, кандай чертсем кандай өзгөрүүлөр болуп атат деп изденип, баягы акыл менен подход кылыш керек деп совет берем да.